жалған хабар мәселесі жөнінде кененірек айтып берсін деп біз студияға белгілі журналист Есенбай Нұрышевті шақырдық. Саламатсыз ба, Есенбай? Саламат. Біздің студияға келгеніңіз үшін рахмат. Мына Конституциялық палатаның шешімін сіз қандай қабыл алдыңыз? Бұл шында өлі журналистердің журналистерге қарсы болған бір басымды, чабуылды басаңдатауы? Мен ойымша бұл жерде екі жағдай бар. Біріншіден бұл дүйнөлік тәжірибада, бұл екі башқа мәселеде екі башқа қарада тұрған мәселе. Айталы, біріншісі жалған маалымат тарату, атайлап жалған маалымат білдіру. Бұл жаңағы сот әділеттігіне қарсы қылмыштың бір түріне кіреді. Мұны Конституциялық палатаның шешімінде тура белгілептір. Өзгөчө мына тергөө органдары сотко, прокуратураға, коопсуздук комитетине жана башка органдарга жазылып, анан эгер ошол туура эмес атайын жазса бирөөнү жамандап, атайлап жамандап, жаманаттыгыш үчүн жазса, ошол далилденбей калса, ал туура. Ошол сотко каршы жасалган кылмыш деп эсептелинет. Анткени анын ошол жазылган билдирүүдөгү маалыматтагы, каттагы фактыларды текшерүү үчүн бир топ убакыт кетет, материалдык каражат кетет. Анан жалпы башка да чыгымдар болот да. Ошон үчүн мындай практика дүйнөдө бардык жерде бар. Башка маселе. Маалымат каражаттарында жасалган кылмыш жөнүндө атайлап жасалган хабар, жалган маалымат, жалган кабар үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылат деген дүйнөдө эч жерде жок, мен билген. Батышта маселен бул эки башка каралат. Маалымат каражаттарына байланышкан жанагы жалган маалымат таратса, ал таптакыр жанагы жала сыяктуу кылмыштар менен кетет да. Анан бул жаланы далилдеш иш жүзүндө кыйын. Батышта маселен, Америкада маселен, мен ушул бирөө басма сөздө менин кадыр баркыма шек келтирип, ушун туура эмес маалымат таратты десе, айтты десе, ал үчүн ошол киши, кордолгон киши ошол экенин далилдеш керек өзү. Болгондо да жанагы доогер өзү жоопкер эмес, доогер киши өзү далилдейт. Экинчиден, ошол гезиттеги маалымат каражатындагы же болбосо теле радиодон кеткен кабардан кийин, жаман кабардан кийин мага адамдар башка көз менен карап калды дегенди да далилдеш керек. Ошонун баарын. Анан кийин канча чыгым тартты, ошонун баарын далилдеш керек. Мындан тышкары атайын бир карасанатайлык болгонун да далилдеш керек. Эгер алардын баары далилдей албаса, сот өндүрүшкө кабыл албайт, карабайт. Анан ал эми журналисттерге келсек, алардын бир артыкчылыктары бар Америкада. Кайсыдыр бир атын аталбаган булакка шилтеме жасап, ошол неден жоопкерчиликтен кутулуп кете берет. Анан бир гана учур болгон, эсиңде болуш керек, мына Буштун учурунда, бир кабарчы аял ушу Пентагондун Ирактагы бир былыктарын жазып чыгып, анан кийин Пентагон сотко берип, анан ошол кимден алгансың бул маалыматты десе, ал айтпай койду. Аны судья айтты, сага эки жол бар. Же кимден алганыңды айтасың, же болбосо 6 ай түрмөгө отуруп чыгасың деп. 6 ай түрмөгө отуруп чыкты. Эгер сотто тиги өзүнүн жанагы кимден алганын булагын айтып койсо, анда экинчи айга эч ким ишенбей калмак. Негизги булак аларды абдан сыйлайт, колунан келгиче алар колунан коргоп берет да. Тигилер да сатпайт. Тигилер да сатпайт. Башкача айтканда, атайлап кылмыш жасалган кылмыш жөнүндө атайлап жалган кабар таратуу деген бир башка, жала жабуу деген бир башка. Бизде ошонун баарын эми чогултуп кошуп койду да. Кайсынысы мурда донос деген бар эле, чагым, туурабы? Эми кайсыл
терминди кайсыл аталышты колдонобуз таптакыр түшүнүксүз. Мына бул жала дегендин ордуна жөн маалымат, жалган маалымат дегени кичине эме эмеспи? Мисалы үчүн мурда тартип коргоо органдары бирөөнү колунан кармап, кылмыштын үстүнөн кармап калган болсо, аны кийин сотко жетпей бүтүп калышы мүмкүн. Муну сотко жеткириш үчүн атайын маалымат каражаттарына маалымат берип, кабар берип, алар көрсөтүп жазып жибергенден кийин эми артка чейин албайт деген максат менен атайын журналисттер чакырчу. Эми болсо ошол тартип коргоо органдары эч нерсе деп айта албай калат. Анткени кийин алардын өздөрүн күнөөлүү кылып коюш керек. Анткени биздин соттор сатылма, кандай болбосун чечим кийин чыгарып коет. Анан бул адам таза болчу, силер мына жалган маалымат бердиңер деп. Эми бул жерде мындай да, мунун колдонуу, бул мыйзамды колдонуу механизми кандай мүдөөдө, кандай максатта колдонот, буга бизде эч кандай кепилдик жок. Процедура деген жок, сакталбайт бизде. Буза беришет, каалагандай кылып. Бул деле ошондой да. Себеби жазылып турат маалымат каражаттарындагы жалган билдирүүлөрдү, жалган кабарларды. Эми болду, тиги алданоспу, чагымбы, же болбосо жалабы, же жөн эле нейтральный маалымат. Жөн эле бейтарап бир маалыматпы, аны ажыратыш кыйын болуп калат да. Кааласа актап жиберет, кааласа каралап салганга да болот. Кээ бир адамдар айтып атат, муну жанагыдай буйрутма макалаларды токтотуш үчүн деп. Буйрутма ушундай бир журналисттердин буйрутма боюнча жазган немелерин токтото алабы ушундай? Эми нарын өзүң билесиң да, бул буйрутма, бул заказ менен жазылган макалалар дүйнөнүн бардык жеринде бар. Американын өзүндө деле бар. Мына Ирактагы согуш маалында кандай болуп атыр? Муну токтотуш үчүн бир гана нерсе, аны ошол сот аркылуу гана, айып пул менен гана токтотуш керек. Анан бул ушул мыйзам ушундай макалаларды, анан журналистикадагы жана маалымат каражаттарындагы жанагындай бир алешемдиктерди токтотот деген кыйын. Жалпы коомдун өзүнүн дагы маданияты деңгээлүү үйдө болсо, ошондо дагы балким. Ошо да мен айтып атпаймынбы, бул демократия деген эмне? Демократиялык коомдо жашаш деген эмне? Ал кандай кантип жашаш керек? Эмне шарттар бар? Ал жөнүндө биздин түшүнүгүбүз ал калыптан элек, маданиятыбыз да жок. Анын үстүнө укук мамлекетинде жашаш кандай экени жөнүндө дагы биздин жөнөкөй жарандарды мындай коелу. Мына парламентте отурган, жогорку бийлик бутактарында отурган кишилерден деле көрүп жүрбөйбүз кандай экен. Ошол жалпы абалыбыз кандай болсо ошондой. Рахмат биздин студияга келип, суроолорго жооп бергениңиз үчүн. Жумалык программасынын суроолоруна Эсенбай Нурушев жооп берди.